Ак менен карасы, акыйкаты менен жалганы аныкталбаган 1936-37 жылдары маалыматтарга караганда 40 миңге жакын кыргызстандык сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан кийин 1938 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгү көмүлгөн жер табылган. Сөөктөр кайра жерге берилип, ал жер Атабейит деп аталды. Алардын катарында Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов сыңдуу кыргыз интеллигенциясынын каймактары да бар болгон. Жогорку кеңештин социалдык комитетинде саясий, диний ынанымы үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган жарандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндө өзгөртүүлөр киргизүүнү демилгелеген мыйзам долбоору сунушталды. Долбоор саясий репрессиялардын бардык курмандыктарын реабилитациялоого багытталган. Арадан 100 жыл убакыт өтсө да репрессияга кабылган ата-бабаларыбызды акташыбыз керек деген ойдомун. Бул багытта биз Борбор Азия өлкөлөрүнөн абдан артта калып отурабыз. Өзбекстанда бул боюнча мыйзам чыгып, өтө тездик менен атылган, камалган, сүргүнгө айдалгандар акталып жатат. Казакстанда да президенттин буйругу чыгып, 360 миңдей жаранды актады. Президент Токаев өзү бюджеттен каражат бөлүп, аны ишке ашырууга 400дөй тарыхчыны тартты. Анда белгиленгендей мыйзам долбооруна ылайык атайын комиссия түзүлүп, анын курамына тарыхчылар, УКМКдан, ИИМден, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү киргизилет. Долбоор сунушталары менен ар кандай пикирлер орун алууда. Мына заманга караганда туура. Мурда ошол өз убагында немедей болгон да. Өз убагында ошол мыйзам ошондой болгон демек. Азыр актаса болот. Менин оюмча анда ошо 40 миң адамдын данныйын алып чыгыш керек го дейм. Анан элге салыш керек, анан элдер өздөрүнүн оюн айтат. Аны атайын изилдеген окумуштуулар бар. Катал репрессиянын курмандыктарынын арты менен ата-бабаларынын дарегине көө түшүп, дале акталбай жүргөндөр эл арасында арбын. Мындай учур ак жеринен күйгөндөрдүн күйүтүн артып жүргөндөрдүн жүгүн жеңилдетери анык. Ата-бабаларыбыздын ушундай бир акырети бир жакшы болуш керек да эми. Анан сөөктөрүн алып келип атышат мындай бийлик. Ушундай аларды актап, мындай кылган болсо, жараткан бизге дагы ыраазы болот да. Биз мусулман калкпыз да. Туура, абдан жакшы. Мен колдойт элем ушуну. Кыргызстандын аймагында бир эле Атабейит эле эмес, сыры ачылбаган ондогон мындай жайлар болушу мүмкүн экенин, аларды казуу, тактоо, изилдөө иштери талап кылынаарын тарыхчылар буга чейин да белгилеп жүрүшөт. Жумагүл Закир кызы, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.